Ысык Көл облусунда балык өндүрүү тармагы өнүгүү жолунда бүгүнкү күндө өлкөдө расмий каттоодон өткөн 194 балык чарбасы бар. Бул тармакка кызыгуу арбын жана кирешеси жогору экенинен кабар берет. Облус боюнча балык чарбасы долбоорун ишке ашырып, жакшы жыйынтык көрсөтүп жаткандардын бири Самарбек Жанкараевдин күрмөнтү балык чарбасы. Учурда ал 4,5 гектар жер аянтына 7 бассейн салып, алгач форель балыктарын өстүрүп келсе, азыр карп балыгын көбөйтүүнү пландап жатканын билдирет. Жылдык көлөмүбүз 20 тонн тегерегинде форель товарын сатчубуз. Анан быйыл кичине былтыркы өткөн жылы азыраак болуп калды жанакы селдин кесепети боюнча. Анан быйылдан баштап Кудай буйрса бир планыбыз бар. Бул көлдүн ичине анан жанакы өзүнчө да көлмө, 2-3 көлмөгө карп багалдып атабыз. Илгертен карпты мен мына 13-жылдан баштап эле багып келатам. Карптын көбү бүт эле көлгө качып кетип атты. Тиякта мен кармалган торлорубуз бар болчу, анан кийин могу жакындап да кармадык, түбү астына бүт сплошной груз салдык, баары качып кетет экен карп. Аябай эме балык болот экен, мындай акылдуу эме тапкан, выход тапкан балык, анан качып кетип атты. Анан быйыл ушул могу каркастарды курдук. Дагы жазга чейин дагы курабыз. Ар бир монун ортосуна бирден садок салынат. Садок асты дносу менен, түбү менен мындай баштыкча да чоң. Анан ушул жерге карптарды киргизип, ушул жерге багалдып атабыз. Фермердин айтымында балыкты каруу түйшүгү оор, жаш баладай аздектеп каруу керек. Күн сайын өз убагында 3 маал азыктандырып турушат. Балык багууда эң негизги чыгым алардын тамагына жумшалат. Былтыр жай айында Самарбек Жанкараев үчүн чыгымга алып келген жылдардан болгон. Анын 10 жыл эмгектен өстүрүп келген 4 тоннадан ашык балыгы. Былтыр жайында айттырбай келген кырсыктан улам сел жүрүп, көбүн жууп кетип, бир топ түйшүк жараткан. Тоодон түшкөн сел жолдон өтүп, биздин могу 2 көлмөнү жууп кетти. 4 тоннадан ашык балыгыбыз могу камыштардын арасында могу жер топ толтура баткак болуп калган. Мунун жээги бүт камыш болчу. Анын бир 600-700 килограмм чогултуп калганы бүт сасып, чирип, 2-3 күндө ал как раз күн ысык болчу, ошондо чоң чыгым болду да быйыл. Эми бул табигаттын эмеси экен. Анан кийин ушул бул ремонт кылынгандан кийинкиси. Ремонтко да көп каражат кетти. Бул биринчи көйгөй. Экинчи көйгөй болсо могу жер мына жарым гектарга жетпеген жер. Илгертен баштап элдин баары билет, бул жер саз болчу, камыш баскан саз болчу. Ушул жердин баарын мына көлмөлөр салып, сууларды иреттеп, шлюз салып өзүм анан бул жер менин контурума кирбей калыптыр. Ошол вопросту эмгиче айыл өкмөт чечпей атат. Мына бирөөсү келет, бирөөсү кетет, анан тигини бер, анан муну бер дегенге чейин барышып, мына эмгиче чечилбей атат. Эми бул прокуратуранын деле чечими бар, эмеси аныктоосу бар, что бул жерде эч кандай нарушение жок. Жер саз жер болгон, эч кандай жайытка зыян келтирилген эмес. Ушул маселени чечкенге мен өзүм кийинки убакта дагы аракетти кылбай калдым. Эми бул жер эч ким талашкан деле киши жок, бирок чечилбей атат да. Фермердин айтымында Ысык Көлдүн балыктары башка аймактагы балыктарга караганда негизинен чоң суроо талапка экенин билдирет. Эң биринчиси бул балыктын сапаты. Ысык Көлдүн балыгы аябай даамдуу болот. Анан таза болот. Эч кандай жыт эчтеке болбойт, эң сапаты жогору болот да. Кардар аябай жакшы спрос менен пользоваться этет да бул балык. Именно Ысык Көлдүн балыгы. Анан экинчиден бул бизден үйрөнүп башка адамдар да ушундай балык бакса болот. Именно вот карповый мирный балык деп коет, бул көлгө зыян келтирбейт, качып кетсе дагы көлдүн эле балыгы көбөйөт, анда эч кандай зыяны келбейт. Анан элдер да үйрөнүп, ал жалаң эле малдын артынан жүрбөй, жердин артынан жүрбөй, балык багып деле ыңгайлуу жерлер болсо, көлгө балык бакканга үйрөнсө болот. Фермер балык чарбасы менен бирге туризм тармагын өнүктүрүүнү максат кылууда. Ал бул жака эс алуу борборун курууну максат кылып жатат. Анан туризмге быйыл дагы көбүрөөк көңүл буралы деп атат. Буга чейин көп көңүл бурган эмеспиз. Ар кандай шарттар менен быйыл могу жерди ачып, өзүнчө бир мындай турбаза сыяктуу болуп, центр отдыха кылалы деп уюштуралы деп атабыз. Учурда күрмөнтү балык чарбасында 15 тонна форель балыгы бар. Бир күндө аларга 40-50 миң сомдун тегерегиндеги атайы азыктар берилет. Каарманыбыздын айтымында балык негизинен киреше алып келип, түмөн түйшүктүн аркасында эмгек акталарын билдирет. Алтынай Рыспай кызы, Нурдин Урманбетов, Илич Хасейинов, Атайын Ысык Көл маалымат жаңылыктары үчүн Түп районунан.